Annen çeti olur. Çinli mi? Tartıştık işini. Pasportlarını körgöz. Taksemeyiz. Bu kızlar var gar pasportlar. Körgöz baş pasportunu. Мындай байка, мындай да. Сиз өмүр керекпи? Үйдө канча балаңыз бар? Я. 6 балаңыз күтүп атабы? Анан сиз спокойно отуруп атасыз. Буну айдаганын көрүп атасызбы? Жок, мен кечирип коем. Мен андан маселе жок. Просто мындай да, айдоочулукту ошибка бир эле болот. Мен кечире берем. Ал бир болгондон кийин кайра кайталанбайт. Же өлүп каласыз, же майып болуп каласыз да. Мына мага окшогон уятты жоктордун айынан ушу эстима менен степ болгондордон бир өлгөндө 8ден киши өлүп калат. Мен күндө жолдо жүрөм, мен көрүп атам. Бир өлгөндө мондай бир машинада 8 киши болсо 8 отон өлүп калган күндөр болот. Мондай акмактар үчүнчү. Азыр могу жерден эмне деген элдерди көрүп атат да, сүртүп келатат машинаны. Айтканда башка согуш керек, айтып кереги жок. Потому что сиздин жашооңузду кайтырып бербейт. Айткан менен үйдөгү балдарыңыз жетим калып калат. Могу кыздардын алдына коюлган максатына келечегине жетпей калат ушундай шопурлар үчүн. Ал деген ката деген күндө бала бербейт. Күндө авария мындай сүрүшүп кайра эртесин чыга бербейт. Бир болгондон кийин бүтөт ал жашоо. Жол эреже боюнча. Ereje boyunca 60 da. Каякта 60. Өзü 50, o 60 kaça. Каякта жазылган. Каяктагы 50, каяктагы 60. Жеңил машиналар канча менен жүрсө болот? Келиңиз. Yolun erecesi boyunca znakka karap tuş gerek. Знак жок жерденчи? Znak çok жерде 60 da. Мен билбейсиз. Жол эрежеси боюнча бүт автоунаалар Кыргызстан жолунда максимальный скорость 90 км болуш керек. Жүргүнчү ташыган автоунаалар 70 км менен жүрүш керек. 70 км ашпаш керек. Жолдор кыргызстан болду. Ошо кайсы фирманы туктап бериңиз? Кана лицензия берди. Лицензияңыз кана? Bir var değil. Лицензияңыз бериңиз. Салуучу жайга келген конокторго жол тыгынын жаратпаш үчүн автоунаа токтотуш үчүн жай жасап берип атабыз. Öz жолдо турат, жолдо. Бул кантип көп болду? Азыр эгерде мынаны алып койсоңчу, мындан турбайт таксиде менен сиздин келишимиңиз бар. Канакей. А беришмесе неге себепте сиз туруп алдыңыз? Канакей бериңиз. 25-26-сында президенттин катышуусу менен курултайда именно Нокендин элдери, Нокаттын элдери ушул жердеги пропка боюнча курултайдан айтып арызданат. Биз Нокаттын центринен ары мечиттин жанындагы курултайдан маселе айттыбыз сизге бир жолу келип. Жок, айттыбыз сизге бул жерге киши салганга болбойт деп. Эч ким айткан жок. Мен сиздин автодиректоруңузду билбейм. Ал автобекетке кириңиз, ушул жерден салыңыз. Жок, директор бар айтат. Коныш жаз. Гаи келип сизге бул жерге турбайт деп айттым бул жок. Болбойт деп айткан жок. Жок, мен облустун начальникасы болом. Мен облустун начальникасы. Сизге ушул Нокаттын гаиси келип могу жерге турганга болбойт деп айттыбы? Эскертме берди беле? Жок, мен сизге суроого жооп берем. Жок, суроого жооп берем. Эскертме берди беле сизге? Жок, отуруңуз. Мен сизге айтып атам. Ушул жерге турганга болбойт, адам салганга болбойт деп сизге эскертме берилди беле? Ана координационный совет
ошентке ушу маселени коем. Рахмат. Ноокаттын центрде эмне себептен көп болуп жатканын мен айтам. Мондай киши бар экен. Мондай территория бир 30-40 микроавтобус бакыс территория турса ошону благоустроить этип бербей атат. Мына мына шопуларга каржыларды баарды шокап келсек, элди пробка жок, Бул деген болгону бир айдын жумушу да. Ошол жерге Bir ay emas 15 günde mına basa prezident etip ошондо баары мына курулуп баардыгы батат да. Спокойно батат.